Бул трактор колдо куралган. Бир көргөндө кадимки эле башка тракторлордон эч кандай айырмасы жок. Өз колу менен трактор курууну Сайфидин Сыдыков 1 жыл мурда баштаган. Ал үчүн дыйкан түрдүү үлгүдөгү тракторлордун калдыктарын чогулткан. Сайыз убагында механизатор болуп иштеген Сайфидин Сыдыков үчүн трактор куруу кызыктуу жумушка айланган. Тракторду жасаш бул жерди тереңирээк айдаштан сапаттуу, Беларустарга караганда чукурураак айдаштын неме кылып атабыз. Капоттор гидравлиси көтөрүлөт. Көтөрүлүп атат өзү. Капоттор баары гидравлик. Немесе мотору краздыкы. Передний мост КамАЗ. Арткы дөңгөлөктөрү К700. Радиаторлорду 150-тыкы. Коробка МАЗ. Ички сцепление педалдары бары КамАЗдыкы коюлган. Арткы дөңгөлөгү К700, мосту 150 болду. Кабинасы 82-лердики. Ал кураган трактордун мотору башкаларга караганда 2 эсе күчтүү. Азыркы тапта чет жактан айылга алынып келген тракторлордун баасы 2 миллион сомго жетет. Ал эми колдо куралган тракторго 2 эсе аз каражат жумшалган. Ролдору бардыгы портердин ролун коюлган. Портердин ролу коюлган. Ошол дозатор коюлуп чогултулду. Эми корпустары Кытайдын чыгарылган корпустары коюлду. Атын эми көрөбүз да эми кандай коебуз эми атын. Ишине карап баа беребиз го. Колдо жасалган трактордун кадимки тракторлордон артыкчылыгы убакытты үнөмдөйт. Жарым саатка созулчу талаа жумушун 15 мүнөттө эле бүтүрсө болот. Берсең да болот, ошол бойдон кетет. Онда кыйынчылык жок. Жеңил тартат. Мен атам жасап чыккан трактор ушул. Кара Суу районунун Эркин айылынын жашоочулары дыйканчылык менен алектенишет. Айылда пахта, буудай, жүгөрү, арпа эгилет. Трактордун куралышы да айыл тургундарынын жумушун жеңилдеткен. Антпесе бир жаңы трактордун баасы дыйкандар алган түшүм кирешесинен 2-3 эсеге кымбат баада турат. Техниканы азыр кымбат болгон үчүн биз мындай сатып ала албай, ушу тракторду жасап, ушу элге кызмат кылып атат да азыр. Эл жакшы эле, мына трактор жакшы деп бардыгы эле ыраазы болуп атышат. Жаңы тракторду куроого 5 техниканын тетиктери пайдаланылган. Айылдыктардын мындай кол мээнети менен трактор жасоосуна кызыгуу эмес, айылда тракторлордун жетишсиздиги түрткү болгон. Махбурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.